келгенде балдарга аябай боорум ооруп, мен бул жерде иштей албайм дегем да. Гүл каралаш чыккан бул көз жаштын артында көп баланын тагдыры турат. Жылмаюу менен ичиндеги кайгысын жашыргысы келгени менен мукактанган үнү баарын айтып турат. Көздөрүнөн мээрими төгүлгөн бул айымдын аты Зыйнат Матураимова. Ал 7 жылдан бери Ош шаардык балдар үйүндөгү бөбөктөргө өзүнүн мээримин төгүп, өз балдарындай кам көрүп келет. Түн, күн, балдар, мени карагыла эле. Азыр кайсы мезгил? Мээримге муктаж болуп, ата, апа деп айтууга зар болгон бул жеткинчектердин баары бир туугандай болуп жашашат. Бул балдарга өз кучагын ачып, эне ордуна эне, ата ордуна ата болгон тарбиячылар жашоосун мына ушул мотурайган бөбөктөргө арнашат. 8ден башталат. Мен воспитатель болуп иштейм, тарбиячы болуп. Анан дагы бир жарым ставка мага методисттик дагы неме берген. Ал методисттигим эртең 8ден саат 1ге чейин иштеп кетем. Себеби балдардын сабак өткөнүнө ачык сабактар өтүлөт бул жердечи. Ошол күндөгү өтүлгөн сабагыны бир айда бир жолу өздөрүнүн кантип сабак өтүп атканын көрсөтүп беришет. Балдар эмнеге жетишти, эмнени үйрөнүштү, түстү үйрөнүштү, цифраны, санды үйрөнүштү, жомокту үйрөндү, ошону бир айда бир жолу воспитательдер бизге көрсөтүп беришет. Күнүмдүк сабакты биз текшерип турабыз. Бул жерде дайыма сутка жатышат, балдарга эртең менен келебиз. Анан балдарга кадимкидей эле сабак өтүлөт, оюн ойнотулат, сюжеттүү оюндарды ойнотобуз. Балдар келгенде аябай мындай кыйналып келген балдар болот да. Анан биз ал балдарды өзүбүздүн боорубузга кысып, көп нерсени үйрөткөнгө аракет кылабыз. Келгенде балдарды баягы өзүбүздүн мээримибизди төгүп, ушундай кабыл алабыз. Анан кийин сабактарда дагы кадимки эле ушул садиктерде өтүлгөн кадимкидей жылдык планыбыз бар, календарный пландарыбыз бар, сабак өтүлөт, дене тарбия, сүрөт, бардыгын өтөбүз. Эң негизгиси балдарга мээрим керек да, бул жердечи мээримибизди төгүп, бул жерде реабилитациялоо борбору дегенден кийин биз балдарды реабилитациялайбыз да. Балдар ооруп, мындай стресс менен келишет. Стресс менен келгенде биз балдарга жакшы сүйлөп, өзүбүздүн энелик мээримибизди төгүп эметкенибизде балдар аябай өзүнө келип калышат. Бизди эртең менен келгенде ушунчалык жакшы тосуп алышат да. Ошого дагы баягы кубанып, биз күндө ушул жерге ишиктеп, ушул балдарды өзүбүздүн балдарыбыздан артык көрүп сагынып келебиз ушул жергечи. Кетип калганда аябай кыйналабыз. Биз бул жерде кичинекей балдардан баштап эле биз оюндарды ойнотобуз. Себеби бала 1 айлык, 2 айлык мезгилде деле баягындай жалтырактарды көрүп, эмелерди көрүп өзүнүн эмесини өрчүтүш керек да бул жердечи. Ошол кичинекей грудной балдардан эле баштайбыз, оюндарды баштайбыз, музыка коюп беребиз, аларга жакшы сүйлөйбүз, ырдап беребиз, оюнчуктарды шылдыратабыз. Ушундай жакшы оюндарды ойнотобуз кичинекей балдардан. Андан кийинки балдар, средний балдар, бизде кичине аралашкан балдар бар. 4 жаштан анан баскан балдар жогорку группага чыгышат да. Ошол балдарга биз өзүбүздүн кадимкидей эле сюжеттүү ролдук оюндарды, дидактический оюндарды, кыймылдуу оюндарды, сүрөт тартырабыз, краска менен иштетебиз, пластилин менен иштетебиз. Күндөгү сабак кадимкидей өтүлүп, кадимкидей ойнотулат. Убагында уктатабыз, убагында тамак беребиз. 4 маал тамак. Бул жерде аябай эмеси жакшы, балдар кеңири жүрүшөт, эч нерседен кыйналбайт, каалаганын жешет, каалаганын ичишет. Ошол эшикке чыгып эме менен тааныштырабыз. Булар оюн менен бардык нерсени түшүнүшөт да. Келечекте булардан бизде аябай жакшы балдар чыгат деп ойлойм. Себеби президент, депутаттар деле ушул балдар үйүнөн чыккан. Кичинекейлердин арасында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер да бар. Аларга өзгөчө камкордук талап кылынат. Аларга өздөрүнө жараша программа бар. Өздөрүнүн жараша программасын аны менен психологубуз бар. Психологдор келип, алар дагы карап турушат. Анан биз воспитательдер аларга башка программа түзгөнбүз. Алар менен өзүнчө иштейбиз. Зыйнат Матураимова жаңы жумушка кирген күндөрүн эскерди. Алгач келгенде бул жерде иштей албаймын деп ыйлап жүргөн күндөрү болгонун айтат. Келгенде мен чындап боорум ооруган балдарга.
Анан мен борум оруп Розайнага киргем директорга. Мен иштебейм депчи. Анан Розайна иштеп кетесиз, көнүп кетесиз деп өзүнүн насаатын айткан. Анан иштеп кеткем. Бардыгын жакшы көрөм, балдарды. Аябай жакшы балдар булар. Мындай өзүм балдарымдан да жакшы көрөм да. Ата энелерге айтарым, балдарын таштабай койсо, баягы аталык, энелик мээримин өздөрүнөн алса, бала кийин борукер болуп жакшы чоңоет да. Бул жерде биз беребиз, бирок өзүнүн ата энесиндей боло албайт деп ойлойм да. Балалыктын эң бир ширин убагын балдар үйүндө өткөрүп жаткан жан дүйнөсү аруу бул балдар апа темасында ырдоодон тажашпайт. Күттүм сени данатам, туган күнүмө конго калемдарды каратам. Apam danapam, aydan biz daladık, aynı tügürgün, altınday baladık, aynı tügürgün, altınday baladık. Çık arası gündün biz daladık, günleri tügürgün, gümüşday baladık. Gümüştey baladık. Айдан же күндөн жаралганбыз деп ишенген бул наристелер өзүнүн тагдырынын татаал башталганын али билишпейт, түшүнүшпөйт. Алар үчүн ата да, апа да бул жерде иштеген эжелер. Биз жаңы келгенде балдарды ДН кызматкерлери келет, милиция кызматкерлери социалдык өнүгүү башкармалыгы менен келгенде акт түзүп, биз биринчи ушул жерге жайгаштырабыз. Бул канабыз изолятор канасы. Бул канасында балдардын биринчи ден соолугун текшеребиз. Анда салмагын, боюн дегендей, анан бүт бардыгын обработка кылып тазалап, азыр көрөтастар ооруга байланыштуу бардык нерсени алдын алыш үчүн, ооруларды алыш үчүн ушул жерде сортировка кетет. Анан эгер бала ооруган болсо ушул жерге жайгаштырылат да көзөмөлдө болот. Балдар үйүнүн эң кичинекей бөбөгүнө 20 күн да боло элек. Алар мында 4 жашка чейин багылып, андан соң келечектеги жашоосу чечилет. Айрымдарын жаңы билүү алып кетсе, кээ бирлерин тилекке каршы дагы ушундай эле тагдыр күтөт. Жаңы төрөлгөн балдар тилекке каршы келет. Жашоосунда ушундай ар түркүн тагдырлар бар экен. Ар жерден түштүк боюнча ар бир райондордон болбосо дагы кээ бир райондордон баягы никеси төрөлгөн балдар, же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болсо, баягы никеси төрөлүп, анан барарга жери жок, ымыркай роддомдон эле баш тартылып, анан бизге социалдык өнүгүү башкармалыгынын тарабынан жолдомосу менен бизге ушинтип жайгашат. Ымыркайларды медициналык көзөмөлгө аябай мындай талап кылган үчүн бул группада медайымдар иштейт көбүнчө. Барлык медайымдар анан 1 жашка толгондо педагогторго, мугалимдерге өткөрүп беребиз. Ага чейин биздин медайымдардын көзөмөлүндө болот. Бул балдар үйүнө келген ар бир наристенин кайгылуу тарыхы бар. Бири көчөгө ташталса, айрымдары эшик алдына калтырылган. Түрдүү тагдырларды өз ичине камтыган бул мекеменин ичи өзүнчө бир муңдуу дүйнө сыяктуу. Ушундай мезгилде ушул эле группага мен багымдык намазын окуп алып эртең менен ишке келсем, мен эшигим астанасында бир улутун айтпай эле коеюн, бир никеси төрөгөн келин отуруптур. Ал келин отурганда бир жаман чүпүрөккө чүргөктөп алыптыр дагы. Анан мен күтүп отуруптур. Жетекчинин атым ушул жерде жасып атат, ушул жерде келсе керек деди. Анан мен ойлогон эле жокмун, бала экен депчи. Анан кириңиз деп эле анан киргизгем, сөйлөп мындай ача койсо бала экен да чочуп кеттим. Ай, кактан келдиң десем эле ушундай. Мен уруктуганым ата энем билип калса жеп коет, өлтүрүп коет, мени кошуп туруп, анан баланы алып калыңыз дейт. Анан мен айттым, аты жөнүң кандай, документиң барбы, тегиң барбы, кандай, каяктан келдиң десем эле, тегиле суроого будаланып эле ыйлайлуу туруп алып, жок алып калыңыз дедилер. Анан мен бул жактан медсестралар чакырып келгиче мен эшигим астанасына таштап кетип калыптыр. Багын таппай эле чыңырып эле калып калдым. Анан баланы алдым дагы, айттым, рас багымдык намазынан кийин ушундай нерсе бердиби, буну таптап ал деген сөз экен да деп, анан ал баланы алсам,
баланын башындай болгон кистасы бар экен, шишкасы бар экен. Анан өзүм анын ланасында жооп бердим. Мен ушул баланы Кудай кааласа чоңойтуп, ушундай такылдаган кыз болот деп, анын атын Тахмина коюп койгом, атын деле билбейм. Балдар үйүнө иштөөгө келген ар бир кызматкер алгач ыйлап, тагдыры оор балдарды көрүп, иштей албайм деп жүрүп, акыры көнүшүп, бөбөктөргө байланып, өз баласындай жакшы көрүп калышат. Бул дагы менин балдарым да, Алла Таала мени ушул жерге насип кылып отургузган экен. Биринчи келгенде аябай жүрөгүм ооруп, мен дагы тарбайчы айткандай иштебей эле койсомбу деп жүргөм да. Анан келип, кандай ишке келип алгам деп бир сыра ыйлап, анан кетким келип жүрдүм. Кетким келип ушинтип жүрсөм, балдар кичинекей ымыркай балдар эмес, мындай ак караны таанып калган балдар киргенимде апа келиңиз деп колуман өпсө, ушундай жүрөгүм эсилип, ошол күндөр уктабай, себеби дегенде мен үйүмө барганда менин балам колуман өп, апа келиңиз деп айтпайт да, апа келиңиз дейт, бирок колуңан өппөйт да. Анан колуңан өппөйт, анан башкача болдум дагы, анан айттым ушул жерде бул Кудайым мага ушул жерди берди, эки дүйнө сооп биз десең дагы таппаган нерсени ушул жерден табам го Кудай кааласа деп, анан ушу иштеп калдым. Бул жайды мээрим үйү же жардам берүү үйү деп атоого да болот. Себеби аз камсыз болгон 13 үй бүлөнүн балдары дал мына ушул жерге бала бакча катары келет. Мындан сырткары 15 бала 4 жашка чейин күнү түнү ушул жерде багылат. Келгендеринен 40 42 46 бала болот жылда. Анан кайра эле ошо 36 40ка чейин бала кетет. Ата энесин таап кеткендер азыраак болот. Жылына бир 5-6 бала камкорчуга кетет. Анан багып алуу боюнча ошо бирден бала болот да жылына. Кеде болбой деле калат, ал опекунствого кетет. Анан ал нерсени бу асыранды боюнча социалдык өнүгүү башкармалыгы өздөрү иш алып барат. Биздин милдет эмес, эми атап өткөндөй медициналык, педагогикалык милдеттенмелерибизди иш алып барабыз. Бул мекемеде эне бала бөлүмү да бар. Мында барарга жайы жок. Жаш энелер ымыркайы менен 1 жыл акысыз жашап, камкордукта болушат. 5 койкалуу эне бала үйү дагы бар, балдардан сырткары дагы. Бул жерде энелер да кошо жайгашкан. Бул жаңы төрөлгөн эне барарга жер жок болгондо бизге кайрылышат, социалдык өнүгүү башкармалыгы балдар бөлүмү. Анан биз энени дагы, баланы дагы кайрадан калына келтирүү үчүн психологиялык, медициналык, педагогикалык, социалдык жактан калына келтирүү үчүн биз өзүбүзгө камкорчу болуп алабыз дагы. Ушул кана жайгаштырып, аны өзүнчө бөлүп, энесин да, баласын да медициналык кароодо көзөмөлдөө болот да. Мекемеде ал бөбөктөрдүн өзүн толук кандуу үй бүлөдө экенин сезүүсү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бирок канчалык мээрим төгүлүп, жакшы камкордук болбосун, ата эне оордун эч ким баса албайт. Зыйнатайым жыл сайын өз баласынан баш тарткан энелердин саны өсүп жатканын көрүп, эмне дешин дагы билбейт. Күнү түнү бир гана суроо анын тынчын алат. Кантип эне өзүнүн канынан жаралган баланы билип туруп таштап кетет. Балким жаштык кылгандыр, балким мүмкүнчүлүгү жоктур. Бирок балада эмне күнөө? Кеде баягы ойноп аткандачы балдар кадимкидей эле чындап келгенде бизди ыйлатып коет да. Себеби баягы оюнчуктар да бар го, телефон оюнчуктары бар, ошону алат дагы апа качан келесиз деген эмелерин метесиң да.